1 күн мурун эле көрүп калдык, 2 күн мурун. WhatsApp группаларга челе жүргөнбүз. Ошол мына бирөөсү мына Абхаз армиян айдаган балдар. Анан өзүбүз дагы ошо 235 миң сом чогултуп келдик ошо группадан 2 күндө элечи. Саламатсыздарбы улуу кыргыз элим, караңыздарчы кандай жагымдуу маанай. Армиян Абхаз номер унааларды айдагандар ынтымакта биригип 235 миң сом чогултуп берип коюптур. Бир кичинекей наристенин дарысына акча жетпей атат дегенденчи. Ушу көп түкүрсө көл болот деп. Булар дагы, бул айдоочулар дагы боорукер адам. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич ушул таможняда, стоянкада машиналарын чыгарып берип коюңуздар. Булар мына өздөрү эле жардам кылышыбыз керек, колубуздан келип. Машинасы жок, мына машинасы стоянкада камалып жатса дагы колунан келген тыйын жардам берели деп мына чогултуп 235 миң сом чогултуп берип коюшту да 2 күнүн ичинде элечи. Анан ушуларга да көңүл буруп, оформлениясын жеңилдетип, стоянкада машиналарын чыгарып берип коюңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Оңгурду унааларга автоамнистиячы ошол жамаат Абхаз армиян айдаган жигиттер дагы өз салымын кошолу деп группалар бар, челлендж жибергенбиз. Даниэль мырза чогулуп келген экен, ушуну кабыл алып койсоңуздар. 1 күн мурун эле көрүп калдык, 2 күн мурун. WhatsApp группаларга челлендж жибергенбиз. Ошол бирөөсү мына Абхаз армиян айдаган балдар. Анан өзүбүз дагы ошо 235 миң сом чогултуп келдик ошо группадан 2 күндө элечи. Бул эми биякта суммалардан иштеги 2 күндө эле колубуздан келген сумманы калган баарын ошо Мбанк 235 миң сом сиз атасыз да. Бир тыйындан дүйнө курап атат дарыга. Бул жерде иншалла. Бул чоң салым. Булардын да көйгөйү бар, жеңил чечилип кетсин. 6 апрелде коомдук талкуу бүтөт буюрсана. 100 миң сомдон деп атат, ошол дагы 50 миң сом болуп калсын, Буларда кыргыз номер алып калсын. Анткени биякта кызмат кылган балдар ошол балдардын аталары дуасы сөз кабыл болот. Дуа алып коесуңар. Рахмат.